3-апрелге карата Кыргызстандын аймагында COVID-19 вирусу жуккан дагы 14 адам аныкталды. Муну менен өлкө аймагында илдет жуккандардын жалпы саны 130 адамга жетти. Кыргызстанда жалпы 130 тастыкталган учур катталды. Алардын ичинен Жалал Абад областында 61, Ош областында 30, Чүй областында 6, Баткен областында 3, Ош шаарында 10, Бишкек шаарында 14, Нарын областында 4, Ысык Көл областында 2. Коронавирустун катталган учурлардын ичинен 72-си аялдар, 58-и эркектер. Ноокатта коронавирустан каза болгон кишини 5-6 адам эле жерге берди. Коронавирустан улам каза болгон Ноокаттын тургуну жерге берилди. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат Кара Суу райондору боюнча комендант Малик Нурдинов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында сөөктү жерге берүүгө жана жаназасына турууга маркумдун туугандары катыша алган жок. Коронавирустан каза тапкан ноокаттык жаранды жерге берүүдө 5-6 адам гана болду. Жаназасы ошол жерде окулду. Ачык айтайын, тууган уруктарынан эч ким болгон жок. Азыркы абалды, оорунун жайылышын олуттуу кабыл алып үйдө болгула. Эпидемия учурунда сөөктү көмүүнүн эрежелери болот экен. Ал боюнча эртең медицина кызматкерлери да айтып берет, деди комендант. Белгилей кетсек, Кыргызстанда алгачкы жолу коронавируска кабылган 61 жаштагы жаран көз жумду. Ноокатта коронавирус жуктуруп каза болгон адам кичи ажылыктан келген. Анын кант диабети, башка дагы өнөкөт оорулары бар экен. Эми анын кайсы оорудан көз жумганын текшерүүнүн жыйынтыгынан кийин так айтабыз, деди министр. Жалпы жонунан өлкөдө вирус тастыкталган 130 учур катталды. Анын ичинен 5-өө айыгып чыккан. Кыргыз-тажик чек арасындагы кесилишке жол чырак жана байкоо камералары орнотулду. Кыргызстандын Баткен районунун жакка өрүк участогунан өткөн Баткен-Исфана автоунаа жолуна Тажикстандын Исфара-Варух автоунаа жолунун кесилишине 4 жол чырак орнотулду. Баткен районунун Тажикстан Республикасы менен чектеш Аксай, Гукташ айылынын аймактарына видео көзөмөл үчүн камералар орнотулду. Белгилей кетсек, буга чейин 2020-жылдын 14-январында Кыргыз-тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гулистан көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу өткөн. Бул жолугушууда тараптар чек ара аймактарындагы элдин коопсуздугун камсыз кылуу, айрым орун алган чыр-чатактарга так туура талдоо жүргүзүү максатында чыр-чатак көп катталган эки өлкөнүн чектеш аймактарына жол чырактарды жана байкоо камераларын орнотууну макулдашып, протоколго кол коюшкан. Бул иштерди жасоону эки өлкө чогуу ишке ашырганын 3-апрелде Азаттыкка өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгү билдирди. Бишкек коменданты: сак болгула, инкубациялык мөөнөтү аяктагандар чыга баштайт. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев маалымат жыйын учурунда шаардыктарга маанилүү билдирүү жасап, сак болууга чакырды. Анын айтымында коронавирус жуктургандар менен байланышта болгон адамдардын инкубациялык мөөнөтү аяктап калды. Урматтуу шаар тургундары, жакынкы 1-2 күндө коронавирус жуктуруп алган алгачкы оорулар менен байланышта болгондордун инкубациялык мезгили аяктайт. Ошондуктан алдыдагы 7 күн бою үйдө калып, сыртка чыкпоону суранабыз, деди Орозалиев. Белгилей кетсек, ооруну жуктургандар болсо вирус 14-21 күнгө чейин белгилери байкалбай жүрүп, андан кийин аныкталаарын айтып келет адистер. Ал эми Кыргызстанда алгачкы учур катталгандан бери 18 күн өттү. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга коронавируска каршы күрөш үчүн $12 миллион бөлдү. Мындай чечим банктын директорлор кеңешинде жактырылганын уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 3-апрелде кабарлады. Мындан тышкары Кыргызстанга буга чейин бөлүнгөн каражаттан $9 миллион ушул максатта жумшалмай болду. Бөлүнгөн акчага медициналык жабдык, жеке коргонуу жана тест каражаттары сатылып алынып, реанимация бөлүмдөрүнүн иши жакшыртылат. Ар биринде 8 орун бар. 10 реанимация бөлүмүнүн жабдуусу жаңыртылат. 27 мартта эл аралык валюта фонду COVID-19 вирусуна каршы күрөш жана бюджеттеги тартыштыкты жоюш үчүн Кыргызстанга $120 миллион бере турганы маалым болгон. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы өлкө экономикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтып, Евро биримдигинен Азия өнүктүрүү банкынан да жардам сураган.
Эгер кырдаал өзгөрбөсө, студенттер жайкы сессияны онлайн түрүндө тапшырышы мүмкүн. Бул туурасында Билим берүү жана илим министри Кандыбек Исаков брифинг учурунда билдирди. Ал жогорку окуу жайларда буга чейин эле аралыктан окутуп келгенин, андыктан анчалык кыйынчылык жаралбай турганын белгилейт. Эгерде кырдаал ушул боюнча кетсе, жайкы сессияларды дагы электрондук түрдө өткөрүүгө биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дипломдук ишти коргонуу дагы онлайн өткөрүүгө аракеттер жасап жатабыз. Ар бир окуу жай ушуга жараша иш-аракеттерди жасашы керек. Ал эми студенттердин окуу акысын төлөөгө чамасы жетпеген катмар менен жекече сүйлөшүп, жеңилдик берүүнү сунуштап жатабыз, деди Исаков. Ошондой эле министр абитуриенттерди онлайн режимде кабыл алуу жүргүзүүлөрүн кошумчалады. Мындан сырткары 9 жана 11 класстардын бүтүрүү экзамени боюнча абалдын өнүгүшүнө карата министрликтен сунуштары берилерин айтты. Бишкекте Туркия куруп берген оорукананы ачуу маселеси жакынкы күндөрү чечилет. Бул тууралуу 3 апрелде саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Анын айтымында учурда ишти уюштурууга байланыштуу айрым маселелер талкууланып жатат. Штатын, акча каражатын жана башкаруусун чечип даярдап турушубуз керек. Эгер көп киши түшө баштаса, ошол оорукананы тез арада колдонгонго киришүүбүз керек. 1-2 күндө чечилет. Бишкекте курулушу 2016-жылы аяктап, бирок башкаруу боюнча эки тараптуу келишим ратификация болбогондуктан ачылбай турган Кыргыз-Түрк ооруканасы Кыргыз өкмөтүнө берилгенин Түрк элчилиги 25 мартта билдирген. Мындай чечим COVID-19 оорусуна каршы күрөшүү максатында кабыл алынганы айтылган. 6 кабат жаңы ооруканада заманбап реанимация жабдуулары, тийиштүү техника бар. Анын баары атайын медициналык программа менен башкарылат. Бирок Кыргызстанда мындай программаны билген адистер жок болгондуктан түрк тарап оорукананы башкарууну алгачкы жылдары өзү колго алууну көздөп келген. Дүйнөдө коронавирус күчөп турган чакта Кыргыз-Түрк ооруканасын тез арада ачуу зарылчылыгы парламентте жана социалдык түйүндөрдө айтылып жаткан. Элчиликтин маалыматына караганда, ооруканада 21 реанимациялык орун, жасалма дем алдыруучу 22 атайын аппарат бар, 2 операция залы, бейтап жатып дарылануучу 51 орун бар. Владимир Путин эс алуу күндөрүн 30 апрелге чейин узартты. Орусиянын президенти Владимир Путин 2 апрелде элине дагы бир сыйра кайрылды. Анда өлкө боюнча апрель айын иштебей турган күндөр деп жарыялады. Эс алып аткан учурда мамлекеттик кызматчы жумушчулардын айлык акысы сакталарын билдирди. Путин андан сырткары Орусиянын карамагындагы аймактардын башчыларына өздөрүнө ыңгайлуу карантин чараларын киргизиш үчүн кошумча ыйгарым укук берди. Орусияда коронавируска байланыштуу жагдайдан улам өзгөчө абал же кырдаал жарыяланган жок. Медуза жана ачык медиа сайттары президенттин администрациясындагы ишенимдүү булактарына таянып, Путин катаал карантин чаралары анын эл арасында кадыр баркын түшүрөт деп эсептөй турганын жазды. Ошондой эле премьер-министр Михаил Мишустин да ушундай эле себептерден улам өзгөчө абал жарыялоого жоопкерчилик алгысы келбей турганын билдирди. Путин мындан бир жума мурун 25 мартта эле элге кайрылган жана анда 30 марттан 5 апрелге чейин бир жумалык эс алуу жарыялаган. Ошондой эле конституцияны өзгөртүү боюнча 22 апрелде өтө турган референдумдун мөөнөтүн илдетке байланыштуу кийинкиге жылдырган. Орусияда соңку бир күн ичинде коронавирус 771 адамдан табылды. Бул сан ооругатталган алгачкы убактан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Коронавирустун жайылышына каршы ыкчам штабтын маалыматы боюнча элдет жуккандардын жалпы саны 3548 кишиге жетти. Өпкөнү сезгенткен оорудан бир күндө 6 адам каза болду жана көз жумгандардын саны 30 адамга жетти. Коронавирустан 45 адам айыкты. Жагдайга байланыштуу Орусиянын 50 аймагында карантин жарыяланган. Филиппин президенти Родриго Дутерте эгер коронавируска чалдыккан кишилер каршылык көрсөтүп, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин өмүрүнө коркунуч жаратса, аларды өлтүрүү атууга буйрук бергенин билдирди. Ал бул талап карантинге жөнөтүлүп, бирок анын эрежесин сактабагандарга да тиешелүү экенин түшүндүрдү. Президенттин басма сөз кызматы саясатчынын сөзүндө кишилердин көңүлүн буруш үчүн гипербола колдонулганын билдирди. Полициянын башчысы президенттин бул сөзү маселенин канчалык олуттуу экенин көрсөткөнүн, ошол эле учурда эч кимге ок атылбай турганын билдирди. Филиппинде коронавирустан 96 киши өлдү, 2300 киши ооруну жугузуп алды. Бирок өлкөдө тесттер жетишсиз болуп жаткандыктан статистиканы так деп айтыш кыйын. Эркин басылмалар шаршембиде Филиппиндин борбору Маниладагы кедей райондордун жашоочулары бийликтен гуманитардык жардам сурап нааразычылык акцияларына чыгышканын кабарлашты. Анын жыйынтыгында бир нече киши кармалган.
Коопсуздук кеңеши Өмүрбекова менен Чолпонбаев бир катар каталарга жол берген. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы 1 апрелде кызматтан кеткен вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев өлкөдө коронавирустун жайылышына каршы күрөштө бир катар кемчиликтерди кетиргенин белгилеп, алардын штаб түзүлгөндөн берки ишмердүүлүгүн сындаган кенен түшүндүрмө таратты. Коопсуздук кеңешинин билдирүүсү боюнча 27 январдан 31 мартка чейин 5 ирет отурум өткөрүлүп, коронавирустун өлкө аймагына киришинин алдын алуу боюнча чечимдер кабыл алынып, республикалык штаб түзүлгөн. Коопсуздук кеңеши штаб жугуштуу илдетти өлкө аймагына киргизбөөгө жана анын жайылышына каршы чараларды өз убагында көргөн эмес деп эсептейт. Мындан тышкары Коопсуздук кеңеши коронавирустук инфекция республиканын аймагында каттала элек учурда республикалык штабка жана саламаттыкты сактоо министрлигине чек арадагы чаралардан баштап түшүндүрүү иштери, дарыгерлерди медициналык каражаттар менен камсыз кылуу сыяктуу бир топ сунуштар берилгенин белгилейт. Коопсуздук кеңешинин жыйындарында ишке тартылган бардык мамлекеттик органдардын жетекчилерине сунушталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал үчүн жеке жоопкерчилик тарта тургандыгы жөнүндө бир нече ирет эскертилген. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жетектеген республикалык штабтын ишмердиги тийиштүү деңгээлде уюштурулбаганы үчүн зарыл болгон чечимдер өз убагында кабыл алынган эмес деп билдирет Коопсуздук кеңеши. Саламаттыкты сактоо министри Чолпонбаев өзүнө коюлган кызматтык милдеттемелерине жоопкерчиликсиз мамиле кылганы үчүн бир катар ири катачыларга жол берилип, мунун натыйжасында коронавирустук инфекцияга кабылган адамдар өз убагында аныкталбай, толук айыкканга чейин обсервацияга жаткырылган эмес деп билдирди Коопсуздук кеңеши.